Кече 1-август күнү Балыкчы шаарында Green City жаңы пляж борборунун ачылыш аземинин экинчи бөлүгү майрамдык салтанат менен башталды. Борбордун ачылыш аземине катышкан бийлик өкүлдөрү мындан ары да туризм тармагын өнүктүрүүгө, анын ичинде экологияга зыянсыз өнүгүүнү колго алаарын айтып өтүштү. Алдыда биздин шаарыбызга да көп салымдарды кошо бериңиздер. Шаарыбыз өнүгүү жолунда, Кудай буйрса алдыда ушу мамлекетибиздин ичинде Балыкчы шаарыбыз бир өнүккөн, өскөн, гүлдөгөн шаар болот деген үмүтүбүз абдан чоң. Дагы баса белгилеп айткым келет. Мына бизде Балыкчыда 2 борбордук пляжыбыз бар. Бирөөсү ушул Сейил пляжы, экинчиси ушул Толкун пляжы да. Эми Кудай буйрса ушу велодорожка барып, ушу Толкун пляжына чейин чыгат. Ушу Толкун пляжындагы 6 гектар жер менчикке чыгып кеткен болчу. Биз жергиликтүү өз алынча башкаруу мэрия сотко берип, аны биз мамлекетке кайтардык. Эмки этап Толкун пляжы өнүгөт, Кудайым буйрса. Бир туристский центрге айланып, биздин шаарыбыз алдыдагы туристтик бир борборду болот деген үмүтүбүз чоң. Ушундай бизге жакшынакай эс алуу пляжын салып берген биздин ушу балыкчылык агаларыбызга, ушу Green City жаңы пляжынын негиздөөчүсү Усупов Бакыт мырзага жана жалпы Green City'нин командасына иштерине ийгилик каалайбыз. Ар дайым Балыкчы шаары сиздерге окшогон инвесторлорду тосуп алганга эшигибиз ачык жана жергиликтүү бийлик көмөктөшкөнгө даярбыз. Майрамдык салтанатка кыргыз эстрада ырчылары жана жергиликтүү ырчы бийчилер катышып, улуттук хиттерларын тартуулашты. Бүгүн өтө жакшы саамалык болуп атат. Себеби дегенде ушу Балыкчы шаарында бизде биринчи жолу пляж ачылып атат. Өтө кубанычта болуп турган чагыбыз ушул ачып берген биздин мэриянын жалпы кызматкерлерине жана ошондой эле Бакыт иниме да терең ыраазычылык билдире кетейин. Мындан ары да балыкчыбыз өсүп өнө берсин. Ийгиликтерди гана каалайлы. Биздин Балыкчы шаарына дайыма туристтер көп келип, Балыкчы шаарыбыз өсүп өнүгө берсин демекчимин. Көз жоосун алган бул кооздукка Балыкчы шаарынын тургундары суктанышып, жаңы пляж борборунун ачылышын кубануу менен тосуп жатышканын айтып, сезимдери менен бөлүшүштү. Ушундай Балыкчы шаарыбызга эс алуучу жерлер көп ачылса, бул да биздин балыкчылык келечеги үчүн жакшы шарттар түзүлсө, биздин Балыкчы шаарыбыз өнүгөт, өсөт. Бүгүн мына келсек, кишинин саны көп экен, ачылыш болуп атыптыр. Балыкчынын аркы шаарларга кетсең, биздин да Балыкчы шаарына көп эс алуучулар келе баштайт. Бүгүн абдан сонун күн болуп жатат. Ушул шаарыбыздын өнүгүп, абдан сонун жер болуп жатканын көрүп жатабыз. Биз дайыма эле Чолпон Атага барып, Бостериге барып эс алчубуз. Эми эч жакка кетпей эле өзүбүздүн шаарыбызда кооз жерде эс ала алабыз. Ыраазычылыкты билдиребиз. Ушинтип уюштуруп берип, ушундай сонун жер кылып жаткандарына тилектешмин. Биздин шаар дагы мындан да жакшы болуп өнүгүп, абдан мыкты шаарлардын арасынан кирет деп. Ушул уюштуруучуларга чоң рахмат. Мага баары жакты. Бул жакта Балыкчы шаарыбызда биринчи жолу болуп аткандыгы үчүн бизге аябай кызыктуу болуп жатат. Жана биякта толтура ырчылар келиптир. Анын баары бизге көңүл көтөрүп, баары маанайыбыз жакшы. Аталган бул жаңы пляж үй-бүлөлүк эс алуу, жакындардын жолугушуулары жана жоң гана көл жээгинде жагымдуу убакыт өткөрүү үчүн бардык шарттарды камтыган борбор болуп түзүлдү. Ошондой эле салтанат түркүн түскө боелгон салюттар менен жыйынтыкталды. Элзат Эскербек кызы, Балыкчы пресс.